Мен айтып коеюн дедим. Ар бир көз ачтын жанында бирден опер шайтан бар дедим. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, thumma ma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Мурдакы сабакта убада кылгандай, биз бүгүн көз ачыктар жөнүндө өтөбүз. Дегиле көз ачыктар деген бул калк кандай калк экен? Булар дегиле шарият боюнча аларга кандай бир аныктама берилген? Жана алар жөнүндө шариятта кантип такталган? Аль-кахана вал аррафа. Мындайча айтканда, көз ачыктар, бакчылар, ошол адамдар тууралуу. Негизинен каля фил лисан, араб тилинде, Лисан араб деген китепте Ибн Манзур айтат: аль-кахин аллази ятаата аль-хабар ан аль-каинат фи мустакбал заман ва яддаи ма'рифату аль-асрар. Көз ачык деген бул көбүнчө кабарларды урдап алат. Кайсы кабарлар тууралуу? Келер чактагы боло турган кабарлар жөнүндө маалыматтарды жиндерден урдап, ошолордон алат. Жиндер болсо, билесиздер, асмандардан, периштелерден, алар сүйлөшүп жаткандан алышы мүмкүн. Ояддаи ма'рифатул асрар, жана ал элдерге көп сырлардын бардыгын, келечекти билем деп, өзүнө көп нерселерди таңуулайт. Имам Аль-Азхари айтат: "Ва канат аль-кахана фил араб", негизинен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп келечекте арабтарда ошол көз ачыктар, булардын иши ушундай болчу дейт. Кандай? Алар ушундай жиндер менен байланыш түзүп, жиндер аларга кабарларды асмандардан урдап келчү. Фалемма буиса набиюна саллаллаху алейхи ва саллям, качанан биздин пайгамбарыбыз алейхи салату вассалам элчи болуп жөнөтүлгөндөн кийин, ухурасат сама, асман периштелер менен корголуп калды. Периштелер, билесиздер, жылдыздар менен тосуп, жылдыздар менен шайтандарды уруп турду. Бишухаб ва муниатил джин ва шаятин мин истирак сам' ва илкаихи илал кахана. Ошентип жиндер, шайтандар тыйылды. Аларды асмандагы жылдыздар, оттор тосуп турат. Аллах Таала Сафат сүрөсүндө айткандай: "Ва зайянна самаа ад-дуnya би зинатил кавакиб ва хифзан мин кулли шайтанин марид". Биз дүйнө асманын жылдыздар менен кооздоп койдук. Жана ошондой эле марид, жанакындай бейбаш, тентек шайтандардан алардан тосуш үчүн, ошолорду шайтандарды тосуш үчүн биз жылдыздарды даярдап койдук дейт. Ошолорду коргон кылып койдук. Демек, шариятыбызда жылдыздар 3 максатта жаралган. Биринчи максат кооздук үчүн. Экинчи максат жин шайтандарды атып уруш үчүн. Үчүнчү максат чырак үчүн. Ошон шариятыбызда жылдыздар менен шайтандарды урулат экен. Ал эми адамдар тескеринен жылдыз учуп бараткан болсо, карачы, жылдыз учуп баратат. Загадай желание деп, өзүңдүн эмне ниетиңде дуаң болсо, ошол дуаларын айтып калсаң, сен дуаларың аткарып калат дейт. Кандайча? Шайтанды уруп жатса, шайтандар өлүп жатса,
шайтан менен биздин дубабыздын алакасы болбош керек. Биздин дубабыздын алакасы Аллах Таала менен болуш керек. Андыктан шариятыбызда көз ачык деген мынакей тилдик мааниси. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير. Göz açık деген бул кайып нерселерди, тагыра айтканда келечектеги боло турган кайып нерселерди кабарлап берет. Же болбосо бирөөнүн ички дүйнөсүн, бирөөнүн көкүрөгүндө эмне ою болсо, ошону кабарап берүүчү деген дагы бир аныктама бар. Ошондой эле аррафа деген. Аррафа деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис бар. Мен ата аррафан. Ким бакшыга барган болсо, анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт деп. Негизинен аррафа бул жанакындай бакшылар жөнүндө. Алардын тегерегиндеги дагы окшош калк, булар жанакындай жылдыздар менен санап, жылдыздар аркылуу адамдардын тагдырын чечип, гороскоп деп коет, ошондой нерсе менен айтып берген адамдар дагы, булар дагы аррафка кирет. Аны кыргызча бир маанисин айтсак, бул билармандар. Мен билемин деп келечек нерсени айтып берүүчүлөр. Кала ал-Багауи, имам ал-Багауи, белгилүү тафсирчи, 5-нчи кылымдагы алым, мындай деген сөз айтат аныктама. Ал-Арраф аллади яддаи ма'рифат ал-умур. Бул бакшы көз ачык. Булар көп боло турган, кылына турган иштердин аларды билем деп өзүнө ошондой илимди таңуулайт. Би муқаддимат ястадиллу биха алал масруq. Анын биле турган белгилери ал кандай далилдерге таянат? Ал жанакындай урдалган нерселерди айтып берет. Ва макан дала ва нахва залик. Жана жоголуп кеткен жерди же адашып калган нерсени таап берүүчү. Бизде аларды бакшылар деп коет. Мисалы, бир адамдын машинеси жоголуп кетеби, же бир адамдын жаныбары жоголуп кетеби, уyu, жылкысы. Анан ошондой бакшыларга кайрылат, ал болсо ошону таап берет. Андыктан иннал арраф хува аллади юхбиру анил вaqi кассирqa ва сарикуха ва дала ва макануха. Негизинен бакшы азыркы болуп жаткан учурдагы нерселерди кабарлап берет. Уруулар жөнүндө, ким урдады, каяка катты, жана уруу деген кайсы кыл адам атынан бери айтып бериши мүмкүн. Адашып калган жандыкты же ошол таппай жаткан орунду таап берет дейт. Ва гайру залика би асбал муқаддамат. Ал өзүнүн жанакындай себептер менен бир таап берет. Кандай себептер? Өзүнүн алдына коюп жаткан бир кириш иштери менен. Балким өзүнүн бир бузуку чечкен сөздөрү менен. Мисалы, ар кандай тесмени кармап алып туруп, моюнуна тагып алып туруп, же болбосо кечиресиздер, кекирип, ыйлап, же болбосо айтышы мүмкүн, мага азыр арак бериле, арак ичип алайын, анан кийин арак ичкенин айтып берем. Же болбосо бир адам бакшы андайды кантип кылып берет, качан гана мисалы зина кылгандайын айтып берем дейт. Айтор бир күнөөгө өзүн малат, анан кийин ошол күнөөнүн себебинен бир нерсе айтып берет. Ошол үчүн алар өздөрүнүн бир муқаддимат, өздөрүнүн алдында бир кириш иштери болот. Ошол үчүн шариятыбызда ал бакшылардын кылып жаткан иштери биздин элибизде өтө бир чоң бир зыяндыкка алып барат. Эмнеге ошондой нерселер кылат?
Яддаи ма'рифатаха биха. Демек, ошондой кыймылдарды, ошондой кириш иштерин кылганда, мен ошол нерсени билем деп, ошондой бир иштерин жасаганда, адамдардын ар кандай ойлоруна салбаш үчүн. Неге? Бул жөн эле билбейт экен, бул жанакындай бир иштерин кылганы билет экен. Мисалы, колдорун өйдө көтөрүп, же тесмени тартканда, же башын оң жакка же сол жакка кыйшайтып туруп кекиргенде, мына ошол адам билип баштайт экен. Анда бир өзүнчө бир бул дүйнөдөгү алам менен түзмө түз байланышы бар экен. Кудайдын сүйгөн азиздеринен экен. Бул өзгөчө периштелер менен өтө тыгыз байланышта экен деген бир сезимдерди калтырыш үчүн. Жана анын кылган кыял жоруктары шайтандын кыял жоруктарында. О хиялат шайтания, жанакындай шайтандын кыял жоруктарын жасайт. Айтпадым жана төмөндөгүдөй. Кекирет, ыйлайт, же жөрмөлөп басат, же жата калат. Айтор, сиздер эгерде эсиңиздерге сала турган болсом, Алам сырлары деген мурда передача болуп жүргөн эле. Ошол жерде көз ачыктар, бакшылар жарышында ар бир бакшы өзүнүн мукаддаматыл мин хибратиги, өзүнүн көз ачыктык, өзүнүн иштеринин бир алдыга салган нерселер менен айырмаланат. Бирөө мисалы балким ыйлап туруп көз ачыктыкты кылып берет. Бирөө сүрөттү көргөндөн кийин титиреп, калчылдап бакырат. Же бирөө каткырат, бирөө кекирет. Көбүнчө көз ачтардын көбүнчө белгиси бул кекирип эстегенден. Анткени канчалык кекирип, канчалык эстесе, шайтан ага жакын болот. Анткени пайгамбар айткан: "Ат-тасауп мина шайтан", жанакындай эстеген бул шайтандан деген. Эстеген сайын шайтан ага колуна кол, бутуна бут күч болуп берет. Шариятыбызда көз ачыкка баруу өкүм бар. Негизинен көп адамдар көз ачык бакшы дегенде бүт иштерин бар таштап, аларды көздөй жүгүрүп калышат. Барып келейинчи, келечекти билип келейинчи, түгүнчө бир иштерди билет экен дейт. Эми ошол жөнүндө бир Арайгада болгон бир окуяны айтып берейин. Bir adam ennehu kana yedda'i ilmel gayb. Kayıp ilim var, kayıpты билем деп bir adam элдерди топтогон экен. Анан bir алым ошол элдердин арасында болуп калган экен. Анан алар айткан экен: "Ар бириңер колуңарга таштарды уштап аласыңарбы? Айтор кантип аласыңар? Мен чыгып кетем эшиктен ары. Ар бириңер ташты колуңарга алгыла, мен айтам кимдин колуна канча таш бар экен деп. Ар бириңер санап аласыңар" депкен. Анан кийин чын эле ар бири санап, бирөө 3-тү, бирөө 4-тү, бирөө 5-ти, бирөө 10-ду. Анан кийин тигил көз ачык бакшы кирип келеткен. Ар биринин колундагын туура айтып береткен. Сенде 4-тө, сенде 5-өө, сенде 6-тө, сенде 7-тө. Карай калса эле чын эле ошончо таш. Анан элдин баары: "Бул кайыпты билет экен, бул ушундай өзгөчө адам турбайбы?" Ошол адам айткан экен: "Мен демек кайыпты билем, мен пайгамбарым" деп чыккан экен. Анан кийин арасында бир илимдүү адам болуп калып айткан экен: "Сиз кайра чыгып туруңуз, кайра башынан эксперимент кылабыз. Кайра башынан сизди сынайбыз" деткен. Макул деткен, кайра чыгат экен. Чыккандан кийин адам айтат экен: "Туугандар, ар бирибиздин арабызга бирден шайтан отургузуп коюптур" дейт. Ошол үчүн дейт, биз санаган сайын дейт, шайтандар кошо санап атат дейт. Андыктан биз санабай уштап алалык. Же колубуз менен канча болсо ошонун баарын алып алсак, биз санаганга жетишпесек, шайтандар да кошо санап албай калат. Анан көрөбүз анын пайгамбарчылыгын дейт. Анан кийин ошол адам ошондой пикир айткандан кийин макул дейт эл. Анан ар бир адам колуна өзү санабай уштап алат. Анан тигил адам келет дагы өңү өзгөрүлөт. Мындайча айтканда шектене баштайт. Bir адамга 4 дейт, караса 5 чыгып калышы мүмкүн. Бирөөнүкүн 6 дейт, бирөө караса 10 чыгып калат. Айтор бирөөнүкүн 2 десе 7 чыгып калды. Айтор эч бирөөсүнүкүн да таппады. Анан айтат берки алым:
Сенин пайгамбарчылыгың бүтүп калдыбы дейт. Экинчи сөз айтат. Пайгамбарчылык таштар менен байланыштуу пайгамбарчылык, өтө укмуш пайгамбарчылык экен го дейт. Ошону тигил адам ошол жерден шерменде болуп кетет. Андыктан бул жерде бир нерсени билдирелик да. Көз ачыктар, бакчылар эч качан шайтандын жардамы жок, ошол кайып нерселерди бере албайт. Алар шайтандардын жардамы менен берет. Мурда 10 жыл мурда же 8 жыл мурда бир Чыйыр деген передача чакырды эле мени. Анан биз бардык. Көз ачыктар менен кармашуу передача эле. Анан кийин көз ачыктар жөнүндө ошондой көп нерселерди айткан элек. Ошол жерде көп адамдар ар кандай суроолор беришти. Биз айттык, көз ачыктарга, көз ачыктар булар жиндер менен кармашат, жиндер менен иштешет дедик. Десек, көз ачык аялдар отурган эле. Андай эмес, тигиндей эмес. Биздин азиздерибиз бар. Биз ыйык кишилербиз. Биз деп өздөрүн мактап башташты. Бизде касиет бар дейт. Анан мен таң калдым. Эже дедим, кечиресиз дедим. Бул жаңыздан баштап тизегиңизге чейин көп жер авратыңыз ачык экен дедим. Сизде кайсыгы касиет? Касиет деле калбай калды го дедим. Студияда отурган кыздарды караңызчы дедим. Бардыгы жолчан дедим. Касиет деп мына ошону айтса болот. Аз менде деле касиет бар дедим. Мен мына авратым жабык, жашнакай, отурам сүйлөшүп. Именно сизде касиет жок дедим. Сиз авратыңыз ачык дедим. Анан кантип касиетиңиз менен элди көрүп жатасыз дедим. Же ошол касиетпи? Мен айтып коеюн дедим. Ар бир көз ачыктын жанында бирден опер шайтан бар дедим. Негизинен бул көз ачыктар жин шайтандардын жардамы менен адамдардын көзүн бууп, адамдардын жолун адаштырат. Жиндердин да түрлөрү бар, опер жин болот. Десем, эмне деген сөз айтып жатасыз? Каякта оперлер дейт. Мен айттым, эми опер деселесе дароо эле биздин милициялар түшүнбөй эле дедим. Жанакындай оперативдүү иш кылуучу, тез иш кылуучу жиндер бар. Ал кандай? Мына ошону бир мисал келтирип берейин. Мисалы бир адамдын акчасын урдап кетти. Же болбосо бир адамдын торпогун, уюн урдап кетти деп коелу. Ал көз ачыкка барат. Баламчы деген бакшым, көз ачыгым, таап бериңизчи, менин торпогум жоголуп кетти, же болбосо менин уюм жоголуп кетти, акчам жок дейт. Анан көз ачык баргандан эң биринчи сөз айтат. Болуптур, таап берейин дейт. Атың ким дейт. Мынакей. Кызык жери. Көз ачыкка келген адамдын атын билбейт, бирок жоголуп кеткен торпогун таап берет экен да. Экинчиден, атаң аты ким дейт. Жээнең аты дейт. Айтур, ага сен полностью информация бересиң. Эми бул сөз мааниси кандай? Бунун мааниси көз ачык эчтеке билбейт бул. Жанында бир опер жин отурган болот. Анан тигил айтат да, мен атым мисалы Сулайман дешим мүмкүн. Кайсы жерде жашайсыз дейт. Айтат, мен Баламча деген бир көчөнү айтат. Ошондой деген үйдүн номерин айтат. Бул сөз мааниси эмне? Опер шайтанга бул наводка деп коет. Мына ошол жерге барып, ошол жерди таптың дагы, ошол жерде жоголгон экен дейт. Анын уyu. Айтор, жин ошол жерге барат, тез ылдамдыкта. Ошол жердеги жин менен сүйлөшөт. Сенин кожоюнуң, силерде жашаган кожоюну бар, биздин көз ачыкка келип жоголуп кетти деп жатат дейт. Торпогум жоголуп кетти, же бир буюмум жоголуп кетти дейт. Анан кийин ал жерде жинден сурайт. Ал жерде жин айтат. Анда даража бер, мен айтпайм дейт. Шайтан, иблис мага даража берсин дейт. Ошондо гана айтам дейт. Көз ачыкка барган турбайбы дейт. Кел анда ишендириш үчүн сага дагы, мага дагы иблис даража берет дейт. Билип койгула. Көз ачыкка баргандан кийин
көз ачкын сөзүнө ишенсе, иблис ошол жерде кызмат кылган жиндердин баардыгына даража берет. Анткени шайтандардын, жиндердин даражалары болот. Эң ылдыйкы жин бул жинни. Ал жөн эле учуп жүрөт. Андан кичине көтөрүлсө, арвак болот. Арвак деген бул кичинекей балдарга зыяндык берет. Ошон үчүн арбакты көрдүм дейт кыргыздар. Кичинекей балдар арбак көрдүм дейт. Андан көтөрүлсө шайтан. Шайтан деген адамдар, акыл эске жеткен адамдарды туура жолдон азгырыш үчүн шайтандар келип васваса кылып азгырат. Шайтандан мындайча айтканда полковник деп коеюн, шайтан полковник. Андан кийин шайтандан өйдө көтөрүлөтөн болсо, мисалы, бул көз ачтар менен иштей турган деңгээлге жетет. Ал көз ачтар менен иштей турган деңгээл бул марид шайтан. Марид бул көз ачтар менен иштеген шайтан. Анын деңгээли ал болсо жанакындай дүйнө асманына чейин көтөрүлөт. Ошо дүйнө асмандан периштелер сүйлөшүп жаткан нерсени, кабарды угат дагы, ошону бир жинге айтат. Ал жин болсо дагы бир жинге айтат, ошентип 99 жин болот. Анан кийин көз ачык менен иштешкен ошол марид шайтанга айткандан кийин ал болсо ошол кабарды келип көз ачыкка айтат. Анан көз ачык айтор бир маалымат туура, 99 маалымат жалган дейт пайгамбар хадисинде. Ошентип көз ачык ошол 100 маалыматтын бирөөсүн айтат. Же туурасын айтып калат, же жалганын айтып калат. Айтор ошентип көз ачтардын кээ бир айткан сөздөрү чындыкка дал келип жатат. Эми берки учурду, бул келечек маселесинде ушундай. Кайып маселесинде, мындайча айтканда шариятыбызда кайып экиге бөлүнөт. Гайб фил мустакбал, келечектеги кайып, ал гайб фил хадир, азыркы учурдагы кайып нерсе. Ошон үчүн бакшы азыркы учурдагы кайыпты жакшы билет. Мисалы, бирөөнүн жылкысы жоголду, бирок ал жоголуп кеткен жок да, бар да, бир жерде да. Бирөөнүн айтпайм, бир буюму жоголду, же торпогу жоголду, ошону көз ачык жин аркылуу билип берет. Тигил жин, жанакы мурдакы сөз улантсак, наркы жинден сураса, ал жин айтып берет. Балким анын бир тууганы же дагы бир башка бирөө келип туруп, түндө жетелеп кетти торпогун. Мен көрдүм, тети жакка жетелеп кетти, тетиги лүгү алып кетти, же тетиги кампага катып койду. Айтор белгилерин баары айтып берет. Анан көз ачыкка баргы чакта ошол эки опер жин ошол жерге барып тактап келет. Чын эле бар экен ошол жерде торпогу. Анан маалыматтын баары тактап келет, кайсы жерде экен торпогу. Анан ошонун баардыгы 5 мүнөткө жетип берген окуя. Жиндер ошонун баарын билип келет тез убагында. Бирок 5 мүнөт өзүнүн клиентин көз ачык кантип аласып туруш керек. 5 мүнөттүн ичинде жанакындай маски шоу жасайт. Ал жанакындай фокустар жасайт. Жанакындай тесмене кийип алат дагы, же деп жанакы ар кандай сөзүн сүйлөйт, же бийлеп да бериши мүмкүн, же бир буттап секириши мүмкүн, же эки кол менен басышы мүмкүн. Эки кол менен басыш дегенде жанакындай бутун көтөрүп алып эки кол басат да. Же шпагатка деле отуруп бериши мүмкүн. Мындайынан деле отурат, тигинден деле отурат. Айтор ошол 5 мүнөттүн ичинде аны аластып, анын алдында шут болот, шут. Анан кийин ошо 5 мүнөттүн ичинде анан кийин тиги жин анын досу келгенде айтып бергенден кийин мына биздин азиздер айтып атат. Биздин ыйык заттар айтып атат деп анан айтып берет. Мына ошол жерде экен дейт. Анан тигил адам барса эле ошол жерден табат, акчасын табат, торпогун табат, буюмун табат. Бунун көзү ачык турбайбы, бул билет турбайбы? Бул маселеде чындык кандай? Анткени азыркы учурда биз деле бирөөнү телефон аркылуу таап атабыз. Же болбосо аны милициялар ар кандай өзүнүн жолдору менен таап берет, ким каякта экен. Бул ошондой эле нерсе. Анын көзү ачык эмес эле. Ал жиндер менен болгон байланыш себептүү, жиндерге өтө жакшы связь болгондуктан жиндер ага айтып берет каякта экен. Ылдамдык түрдө. Ал эми келечекти көз ачык да билбейт, жин да билбейт. Эч ким билбейт. Ла я'ламул гайба иллаллах. Бул жерде кайып деген сөз майса, келечектеги кайыпты. Эртеңки күнү эмне болот? 5 мүнөттөн кийин эмне болот? Аны
Аллахтан башка эч ким билбейт. Айтып атпаймынбы, бир күнү Ош базар жактан, Кыял жактан кетип баратсам, жанакындай бир бакчы мага токтотуп, балам, келечегиңди айтып берейин дейт. Мен айттым, эже дедим, мен келечегимди айтып эле 5 мүнөттөн кийин мен эмне кылам, ошону айтып бериңичи дедим. 5 мүнөттөн кийин эмне кылам? Сизге 5 мындай жолун айтып берем, 5 жолун айтып берем. 5 мүнөттөн кийин мен троллейбуска түшүп кетем, же таксиге түшүп кетем, же машинеме түшүп кетем, же сизди карап туруп түкүрөм, же бетке чабам дедим. 5өөнүн бирөөсүн кылам. Ал унчукпай карап туруп анан бирдеме деген сөздөр айтып кетип калды. Неге? Анткени таксиге түшүп кетесиң, мен троллейбуска түшүп кетет элем. Троллейбуска түшүп кетесиң, мен бетке чабып салмадым. Бетке чабып түкүрүп койбоптум. Мына ал билбейт мен 5 мүнөттөн эмне кыларымды. Аны менин келечегим мага суутуп коюп турбу? Пайгамбар керек болсо өзү менен келечекте эмне болоорун билбейт. Анткени Аллах Таала айткан, пайгамбардын сөзү Кур'ан Каримде. Лау кунту а'ламул гайба ластаксарту минал хайр ва ма массания мин су. Эгерде мен кайыпты билгенимде, жакшылыктын баардыгын топтоп коймокмун дейт. Мага жамандык дуушар этпейт эле дейт. Мага жамандык жолобойт эле дейт. Мага жамандык тийбейт эле. Мисалы, эртең күнү менин эмне болоорун билгенде, бүгүн бүт нерсем барын жасап, эртең күнү ошо жамандык мага тийбегендей сонун кылып күнүмдү түздөп, тартиптеп алмакмын дейт. Көз ачык өзү эртең күнү эмне болоорун билбей жатат го өзүмө. Бир көз ачыктын үйүнө ууру кириптир. Белгилүү көз ачык Алам сырларынан биринчи орунду алган. Анан мен айтам да, үйүңө ууру кириптир. Сен көз ачыксың го. Көзүң ачылып, ууруларды алдын ала көрүп туруп, бүт барын өз жолуна салып койот белең тартып деп. Ошол себептен ал үйүнө килтеген камера коюп отуруп. Көз ачыкка да камера керек. Мен ойлойм, көз ачыктын өзү эле килтеген камера го. Ал өзүнүн үйүндөгү башка бирөөнүн үйүн көрөт, бирөөнүн малын да көрүп коет. Эми көз ачыкка камера керек болсанда, бечаралар өздөрүнүн уят кылат. Үйүнө камера коюп. Көз ачыктар вообще койбош керек камера. Жана көз ачыктар любой камерага түшпөш керек да. Мына штрафтын аргандай камерасына түшүп жүрбөлүкпү? Молдосуңбу, молдо эмесиң, баарын түшүрөт экен штраф. Шашып кеттиң, бүт баарын камерага түшүрөт. Бирок көз ачык түшпөш керек эле да. Анткени көзү көрүп турат. Тилекта мен камера түшүп калат экен бой. Мен бул жерден кетип калайын. Ошол үчүн айтып атпаймынбы? Бир аныктамам бар эле аларга. Эмнеге бул нерсени сиздерге айтып жатам? Сиздер көз ачыктардан коркпоңуздар. Сиздер бир гана Аллах субханала таалядан коркуңуздар. Анткени Аллах субханала тааля сиздерди жараткан. Аллах бизди жараткан. Кул аул бираббиннас. Аллах айтат, көз ачыктардан, сыйкырчылыктан сактан үчүн эң биринчи эле дуа. Кул аул бираббиннас. Элдин Раббиси менен сактанам деп айткан. Демек, Аллах субханала тааля элдин Раббиси. Көз ачык элдин Раббиси эмес. Керек болсо өзүнүн Раббиси эмес ал. Өзүнө өзү ээ эмес. Аллах мукаллибал кулуб. Аллах жүрөктөрдү оодарып коюучу. Бир убакта жүрөгү иштебей калышы мүмкүн. Токтоп калышы мүмкүн. Эмне кылат? Ошол үчүн жакшы бир аныктама бар. Жазып алыңыздар. Жакшы бир аныктама бар. Көз ачык, ал көз ачык эмес, тозокко бара турган жол ачык. Ошол үчүн ким тез аранын ичинде тозокко түшөм десе, зеленая дорога, түп-түз эле түшүп кетем десе, көз ачык болсун. Ким көз ачык болсо, тозоктун төрүнө түшөт. Ким көз ачык болсо, тозоктун төрүнө кирет. Аны периштелер, тозоктун кожоюну Малик тосалат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Малик жөнүндө жакшы сөз айткан.
Исра вал Миражда пайгамбарыбыз ар бир периштер менен көрүшүп чыгат. Ошондо бир периштени көрсө, өңү суук, өтө коркунучтуу периште болот. Пайгамбар коркуп сурайт Жибрил алейхиссаламдан: "Мен хуа?" Бул ким? Жибрил алейхиссалам айтат: "Хуа Малик, хазинун нар, мабтасама мунду ма халакаху Аллаху таала." Бул Малик, Аллах субхана ва таала аны жараткандан баштап эч качан жылмайып кое элек дейт. Жылмайганды билбейт дейт. Пайгамбар менен сүйлөшкөндө, учурашканда пайгамбарга жылмайбады. Ошол үчүн алымдар айтат: "Малик мабтасама лин-наби ва хува хайрун нас, хал яптасиму лил-куффар ва хум шаррун нас." Малик пайгамбарга жылмайбады, а болбосо пайгамбар адамдардын эң мыктысы. Эми тозокко түшкөндө капырларга жылмаябы, а болбосо капырлар адамдардын эң начары деген алымдар. Андыктан көз ачыктарга кайрылмакчымын. Сиздерди жулуу тозалоочу Малик деген периште бар. Аллахтан коркуңуздар. Антип адамдын тагдыры менен, адамдын жашоосу менен, адамдын өмүрү менен ойнобойлук. Келечекти Аллахтан башка эч ким билбейт деп улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Керек болсо пайгамбарыбыз аны намаз окуп, намазда бейишти көргөн, намазында тозокту көргөн. Пайгамбарыбыз Жибрил алейхиссалам менен жолуккан, 7 кабат асмандан көтөрүлүп, Аллахтын аршына келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайыпты билбейм деп жатса, а биякта адамдар дөөрүп жатат, көз ачыктар. Мен кайыпты билем деп. Кичине американецтердин бир кинолор бар го, Голливуд. Голливудда мынчалык алдабайт да. Кичине бир нерсени окшоштурат да. Биздин көз ачыктар голливудский актердон дагы элди алдап атат аябай. Кайыпты билем дейт. Белгилүү шейхке, чоң бир шейх болгон экен, шейх Насыруддин, ага айткан экен бир адам: "Мен келечекти билем, мен сен менен кармашам" деген экен, келечек маселесинде. Ал шейх айткан экен: "Болуптур" дейт. "Бир шартым бар. Ошон менен эгер шартка көнсөң кармашам" деген экен. Тигил көз ачык айткан экен: "Кайсыл шарт" деген экен. Анан шейх айтыптыр да: "Бүттү, сен утулдуң" дептир. Анан "Эмнеге утулдум? Мен иштеги баштай элек го" дептир. "Сенин көзүң ачык болсо" дедим, "кайсыл шарт деп сурабайт болчуң" депти. Сен мончу керек болчу да. "Менин бир шартым бар" десем, "Түшүндүм, ошо шартың, кел, кармашалык" деш керек болчу. Сен көзүң ачык болсо билиш керексиң да эмне шарт экен. Менден сурайсың кайра кайсыл шарт деп. Дегендей, биринчи эле дегенде өпкөсүн yüze коюптур да шейх. Мынакей, биздин молдолор, алымдар көз ачтарын жолун билет. Алар кантип элди алдап жаткан. Иншалла, эмки сабагыбызда ошол көз ачыкка бара турган, көз ачыкка баргандардын, сыйкырчыларга балгандардын өкүмү жөнүндө өтөбүз. Аллах субхана ва таала береке берсин, ар кандай балайдан сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.